2023-жылдын 11-апрелинен 15-апрелине чейин Кыргыз Республикасынын билим жана илим кызматкерлеринин кесиптик бирлигинин борбордук комитетинин кызматкерлери Нарын, Ат башы, Актала райондук жана Нарын шаардык кесиптик бирлик комитеттерине усулдук жардамдарды көрсөтүштү. Иш сапарга Кыргыз Республикасынын билим жана илим кызматкерлеринин кесиптик бирлигинин борбордук комитетинин аппарат жетекчиси, башкы укук жана эмгекти коргоо инспектору Белил Кадыркулов, финансылык бөлүмүнүн башчысы Назира Абикова, уюштуруу бөлүмүнүн башчысы Элмира Кулназарова, эмгек акы жана социалдык экономикалык бөлүмүнүн башчысы Назгүл Закиряева, социалдык камсыздандыруу боюнча адиси Гүлшахрым Абдрашитова жана маалыматтык иштери боюнча адиси Самара Рыскелдиева барышып, баштапкы кесиптик бирлик уюмдарында жаралып жаткан суроолорго жооп беришти. Ошондой эле иш сапарда Нарын, Ат башы, Актала, Кочкор, Жумгал райондук жана Нарын шаардык комитеттеринин төрагалары, райондук билим берүү бөлүмдөрүнүн эсепчилери жана кесиптик бирлик комитеттеринин эсепчилери үчүн Кыргыз Республикасынын билим жана илим кызматкерлеринин кесиптик бирлигинин баштапкы кесиптик бирлик уюмунун укуктук милдеттери жана аткаруу жоопкерчилиги аталышындагы окутуу семинары өтүлдү.